Эфирде 12 октябрь алынған жаңалықтардың түшкі топтамы. Студияда Дастан Исмаилов, саламатсыздарбы. COVID-19 ілдеті қайрадан күш алуыда. Соңғы сутка ішінде коронавирустан дағы 5 адам қаза болды. Социал-демократтар партиясының мүшесі жаш саясатшы Темирлан Султанбеков ачкачылык жариялады. Президент Сооронбай Жээнбеков мурдагы өлкө башчы Роза Отунбаева менен жолукту. Ушул жана башка жаңалыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков мурдагы өлкө башчы Роза Отунбаева менен жолугушту. Бул тууралуу 24 KG маалымат агенттиги жеке булактарына таянып жазды. Жолугушуда болгон сүйлөшүүлөр тууралуу кененирээк маалымат берилген эмес, анда өлкөдөгү азыркы кырдаал талкуулангандыгы айтылат. Ошондой эле Жээнбеков менен Отунбаева улут аралык консенсуска келүү керек экендигин билдиришкен. Бүгүн 12 октябрдан тарта аба райынын кескин өзгөрүшүнө байланыштуу Кыргыз-Кытай чекарасындагы Торгар автожол көзөмөл өткөрмө пункту убактылуу жабылды. Бул тууралуу мамлекеттик чегара кызматы кабарлады. Маалым болгондой, өткөрмө жай Кытай тараптын демилгеси менен жүк ташуучу унаалар үчүн жабылды. Ал эми Эркечтам автожол көзөмөл өткөрмө пункту штаттык режимде иштеп жатат. Кытайдан жүк ташуу үчүн аталган пунктта атайын алгоритм бекитилген. Саясатчы Равшан Жээнбеков 11 октябрда кармалып, Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына жеткирилди. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма-сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 9 октябрда Борбордук Ала Тоо аянтында болуп өткөн массалык башаламандыкка байланыштуу кылмыш иши бирдиктүү реестрге катталган эле. 5 октябрдан 6 октябрга караган түнү тынчтык митинги массалык башаламандыкка айланып, жаза аткаруу мекемелеринен камакта отурган бир нече адам бошотулган. Аталган кылмыш ишинин алкагында Ички иштер министрлигинин ыкчам кызматы тарабынан Бишкек шаарындагы кафелердин биринен Равшан Жээнбеков кармалды. Азыркы учурда ал Ички иштер министрлигинин тергөө кызматында. Он 11 октябрда Ички иштер министрлигинин өздүк курамына премьер-министр Садыр Жапаров жаңа дайындалган Ички иштер министри Улан Ниязбековду тааныштырды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма-сөз кызматы билдирди. Премьер-министр Садыр Жапаров Улан Ниязбековду башкаруучулук иштерде тажрыйбалуу жаш кадр экендигин белгиледи. Ошондой эле өкмөт башчы оор кырдаалда милиция кызматкерлеринин тынчтыкты, туруктуулукту сактап калууга кошкон салымы үчүн ыраазычылык билдирди. Ички иштер министри Улан Ниязбеков ага көрсөтүлгөн ишеним үчүн ыраазычылык билдирип, алдына коюлган тапшырмаларды аткаруу үчүн бардык күч аракеттин жумшай тургандыгын кошумчалады. 4 октябрда өткөн парламенттик шайлоого Социал-демократтар партиясынан катышкан Темирлан Султанбеков ачкачылык жарыялады. Бул тууралуу мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жардамчысы Кундуз Жолдубаева Facebook баракчасына жарыялады. Массалык башаламандыктарды уюштуруу беренеси боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалган Темирлан Султанбеков азыр Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайында. Ал өзүнүн кайрылуу катында аны кыйнап коркутушкандыгын жана тергөөчүлөр аны эмне үчүн кармагандыгын түшүндүрө алышпай жатышкандыгын жазган. Эске салсак, Темирлан Султанбеков 10 октябрда Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына 48 саатка камалган болчу. Бүгүн 12 октябрда Бишкек шаарынын аймагында өзгөчө абал жарыялоо боюнча президент Сооронбай Жээнбеков 9 октябрда кол койгон жарлыктын мөөнөтү соңуна чыгат. Эске салсак, жогорку кеңештин депутаты Мыктыбек Абдылдаев ошол кездеги төрага парламент 3 күндүн ичинде кворум чогултуп, өзгөчө абал киргизүү тууралуу жарлыкты бекитип бербесе, ал автоматтык түрдө күчүн жоготорун айткан. Бул бүгүн саат 17:00 чейин парламент жарлык бекитилбесе, өзгөчө абал режими токтотулат дегенди түшүндүрөт. Республикалык штабтын берген маалыматы боюнча, өлкөдө коронавирус жуктуруп алгандардын жалпы саны 49.528ге жетти. Акыркы сутка ичинде 298 киши COVID-19 илдетин жуктуруп алгандыгы аныкталды. Бишкек шаарында 59 учур, Ош шаарында 33, Ош облусу боюнча 51 учур, Баткен аймагында 86, Жалал Абад облусу боюнча 40 учур,
Нарын жергесінде катталган жок. Талас облысында 3 учур. Чүй облысында 13 учур. Жана Ысык-Көл облысы боюнча 13 учур катталды. Кыргызстандын аймагында коронавирустан дагы 127 бейтап сакайып чыкты. Ушуну менен жалпы айкандардын саны 44 522 түздү. 12 октябрга карата Кыргызстанда коронавирустун кесепетинен дагы 5 адам көз жумду. Пандемия башталгандан бери коронавирус жалпы 1090 адамдын өмүрүн алды. Ош шаарынын мурунку мэри Мелис Мырзахматов Фейсбуктагы баракчасы аркылуу президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, өлкөдө туруктуулукту камсыз кылмайынча кызматын тапшырбоого чакырды. Ал Кыргызстанга кайтып келген күндөн баштап аксакалдар, жарандык бирикмелердин өкүлдөрү сыяктуу ар кандай пикирдеги адамдар менен ондогон жолугушууларды өткөргөндүгүн айтып, алардын баары өлкөдө болгон башаламандыктарга терең тынчсыздангандыгын билдирди. Бардык мекендештерим Кыргызстандын саясий күчтөрүнө кайрылып, жерибиздеги тынчтыкты жана бейпилдикти сактап калуу, кагылышууларды болтурбоону өтүнүшөт. Биз өлкөбүздө мыйзамдуулукту жана тартипти сакташыбыз керек. Ошондуктан мен дагы президент Сооронбай Жээнбековго кайрылгым келет. Кыргызстандын көп улуттуу эли, сиздин мамлекеттин тагдыры, өлкөбүздөгү тынчтык жана тартип үчүн акылмандык жана жоопкерчилик күтөт. Өлкөдө туруктуулук камсыздалмайынча, мамлекет башчысынын ыйгарым укуктарынан баш тартпашыңыз керек. Бул бүтүндө элибиздин талабы. Эскерте кетсек, Мелис Мырзахматов Кыргызстанга Түркиядан 6 октябрда келген. Аны жергиликтүү тургундардын жоон тобу тосуп алган эле. Бишкекте убактылуу жабылган мекеме жайлар бүгүн 12 октябрда кайрадан ачылып иштей башташты. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына караганда, калкты тейлөө борборлору, УНА жана Кыргыз почтасы ишканаларынын бөлүмдөрү, архивдер кадимки режимде иштеп жатат. Бул мекемелер 9 октябрда Бишкектеги окуяларга байланыштуу ишин убактылуу токтотушкан болчу. Ошондой эле бүгүн Борбор калаадагы ири соода борборлору дагы кадимки тартипте иштеп жатат. Нарын облусунун Жумгал районундагы Каракече көмүр кенинде абал турукташып, көмүр казуу иштери жүрүп жаткандыгын жана кызматкерлер штаттык режимде иштеп жаткандыгын кабарлады. Бул тууралуу Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын басым сөз катчысы Жидегүл Зоотбекова 12 октябрда билдирди. Анын айтымында, ушул тапта Каракече кенинен бир суткада орто эсеп менен 3,5 миң тонна көмүр чыгарылып жатат. Күн сайын 150-170 машина борбордук участкасынан көмүр ташууда. Зоотбекованын маалыматына караганда, кенде жумушчулар күнү түн иштеп жатышат. Кенге алып барган убактылуу жолдо транспорттун өтүшү үчүн кооптуу аймак бар болууда. Эске салсак, Бишкекте парламенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыгына карата нааразылык акциясынан 6 октябрга караган түнү массалык тополоң менен аяктагандан кийин ошол күнү Каракече көмүр кенин топ киши басып алган. Ушул жана башка жаңылыктар менен 2020 KG сайтынан жана ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчалардан тааныша аласыздар. Кийинки эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.